Кыргызстандын катаал шарттагы эң алыскы райондорунун бири Чоң Алайдагы Сейит Алайчы уулу атындагы инновациялык орто мектептин 9-классынын бүтүрүүчүсү Айсулуу Өскөнбаева Америкада 1 жыл бою акысыз билим алууга тандалып алынды. Ал мектеп программасы менен чектелбей, англис тилин өз алдынча окуп келген. Анын бул ийгилиги Чоң Алайдагы Дароо Откоргон айылы гана эмес, жалпы район үчүн сыймыктуу, жакшы жаңылык болду. Англис тилин 3-класстан баштап эле окуп келемин. Бирок кызыккан түрдө жакшы киришип, 7-класстын акырында баштадым. 2 жылдан бери ар кандай англис тилиндеги курстарга, кружокторго катышып барамын. Ошондой эле биздин мектептеги эжекелерден дагы сабак алып, интернет булактарынан дагы ар кандай маалыматтарды алып, видеолорду көрүп, англис тилиндеги өзүмдү өнүктүрүп келемин. Мындай жыйынтыкка жетүүдө сапаттуу билим алууга түзүлгөн шарт жана мугалимдердин талыкпас аракети чоң роль ойноду, дейт Айсулуу. Мектептеги англис тилин окутуу деңгээли бир топ жакшы, себеби биздин кабинеттер, класстар интерактивдик доска жана компьютерлик жабдуулар менен жабдылган. Бул биз үчүн англис тилин андан ары да тереңдетип окууга, жаңы нерселерди үйрөнүүгө шарт түзүп эң жакшы мүмкүнчүлүк болуп бере алат. Ошондой эле эжекелер да изденип, окуучуларды тартуунун жолдоруну кызыктырып, үйрөтүүнүн жолдорунда үйрөтүп, ошол ыкмалар менен бизди окутуп келишет. Айсулуу бул өтө жөндөмдүү окуучулардын бири. Класста дагы эң алдыңкы окуучулардан. Айсулууга өзгөчө мектептен сырткары пайдаланган баягы Оксфорддун, Кембридждин китептери менен даярдалган кыз. Мектептин материалынан сырткары биз ошол Оксфорддун, Кембридждин китептери менен даярдаганбыз. Албетте биз чыдамсыздык менен күткөнбүз. Буга чейин биздин мектептен окуучулар бул программа боюнча биздин маалыматыбыз болгон, бирок биздин районго келген эмес болчу. Бул былтыркы жылдан баштап бизди таанышып программа менен. Анан биздин мектептен 3 окуучуну жөнөткөнбүз. Аталган программанын алкагында Айсулуунун Америкага барып келиши, тамак аш, жатакана чыгымдарынын баары акысыз болот. Мен программа боюнча 2018-жылы укканмын. Ушул эле райондун Карамык айылында алгачкылардан болуп биздин райондон бир кыз өткөн. Ал кыз өткөндөн кийин бизге да флекс жөнүндө ар кандай маалыматтар келип, тапшырып көргүлө деп келип баштаган. Мен да интернет булактарынан да кенен маалыматтарды издеп таап, кызыгып, андан ары даярданып баштагам. Балдарынын билимин биринчи орунга койгон ата-энелердин көбөйүп жатканы көңүл жылытат. Дал ушундай адамдардын катарына Айсулуунун ата-энесин кошсок да жаңылбайбыз. Ата-энем тараптан жалаң колдоолор гана болду. Апам өзү мектепте орус тили мугалими болгондуктан ушундай программаларды жакшы түшүнүп, түз көз карашы менен карап, жакшы жардам беришти. Бул программаны биринчи угуп, андан ары биз терең маалымат алып, кандай программа экенибизди билгенде, апам өзү эле мага жакшы шарттарды түзүп, англис тилин андан да тереңдетип окуум үчүн, бул программага тапшырып, андан өтүүм үчүн эң жакшы шарттарды түзүп, жардам, колдоо көрсөтүштү. Чет өлкөгө акысыз окууга өтүү ар бир эле окуучунун колунан келе турган иш эмес. Өзгөчө интернети жай, шарты салыштырмалуу начар болгон айылдан өлкөнүн алдыңкы келечек ээлери чыгып жатканы бизге мотивация берет, дейт Чоң Алай райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы. Интеллектуалдык деңгээли жогору, чыныгы билимдүү, мекенге кызмат кылар жаштарды тарбиялоо ишин дагы чоң дем менен үзгүлтүксүз улантабыз, дейт ал. Буйруса, ошол Америкага биз бул окуучубузду жиберебиз. Өзүнүн билимин ошол жактан улантат. Ушундай эле ийгиликтер Чоң Алай районунда буга чейин дагы болгон. Мурдагы жылы ушул эле уюм аркылуу тестирлөөгө катышкан биздин окуучуларыбыздын, бүтүрүүчүлөрүбүздүн ичинен өткөн мурдагы окуу жылында Чоң Алай районунун Ленин атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Маматова Бермет дагы ушул тестирлөөдөн өтүп, бүгүнкү күндө өзүнүн окуусун ушул Америкада улантып жатат. Ошондой эле облустук, республикалык олимпиадада дагы ушул биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн, окуучуларыбыздын ийгиликтери жакшы.